Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү жактоочу Билим Райымкулов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн 1 март жактоочулардын кесиптик майрамы экен. Майрамыңыз менен куттуктайм. Чоң рахмат сизге. Билимбек мырза, бизде ар кандай суроолор берилет. Жактоочулар суроолорду жакшы көрөт эмеспи? Негизи эле ушул жактоочулук, мындайча айтканда, адвокаттар качан түзүлгөн Кыргызстанда? Мынакей, бүгүн 1 март, былтыр 28 февралда Кабинеттер министрлигинин токтомунун негизинде ар жыл 1 март профессионалдык адвокаттардын күнү катары белгиленип, ушул жылда ушул майрам катары жарыяланды. Бул да биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин кошкон салымы десек жаңылышпайбыз. Себеби ал кишиге биз көптөгөн маселелер боюнча кайрылганбыз. Бирден ошол көп маселелердин бири ушу биздин дагы профессионалдык майрамды кылып берсеңиз деген өтүнүчүбүз бар эле. Ошол себептен администрация президентине тапшырма берип, юстиция министрлигине жаңы мына министр келип, ал дагы Аязбаев мурунку адвокатыбыз, ошол биздин коллегабыз тапшырма берип, ушу архивден алып чыкты. 1925 жылы революциялык комитет, Кара Кыргыз областынын революциялык комитетинин төрагасы Айдарбеков деген инсан болгон экен. Ошо биздин инсаныбыз ошол кездеги токтом чыгарып, анан адвокаттар биринчи коллегиясы ошондо түзүлгөн экен. 3 адамдан, 3 адвокаттан түзүлгөн адвокаттар коллегиясы 1 марттын ошо 1925 жылкы токтомдун негизинде иштеп келген экен. Анан ошол токтомдун негизинде азыркы Кабинеттер министринин эми Кудай буйрса жылда 1 март адвокаттардын, коргоочулардын Кыргыз Республикасынын профессионалдык, кесиптик майрамы деп саналып эсептелип калды да. Кыргызстанда канча жактоочу бар жалпы республика боюнча? Кыргызстанда биздин адвокатурага мүчө 2850 адвокат бар. Жалпы лицензия алгандар 4000ден ашып кетип атат, бирок анын ичинде баягы лицензия алган адам эле адвокат болбойт. Анын ичинде баягы бул дүйнө менен коштошкондор бар, жанагы лицензиясын токтотуп койгондор бар. Ал эми адвокатурада ушул азыркы этапта 2850 адвокат ишмердүүлүгүн алып барып келе жатат. Жактоочу деген кандай кызмат кылат? Бул жактоочу деген эң негизгиси адамдын укугун, эркиндигин коргогон, мыйзамдуулукту, укук үстөмдүгүн жана ошондой эле адилеттүүлүктү жүзөгө ашыруучу инсан деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби өзүңүздөр билгендей, мынакей биздин конституцияда дагы адам укугу эркиндигине өтө чоң роль берилген. Ошол адам укугу эркиндиги бөлүмүнүн эң аягында жыйынтыктоочу бул адвокатуранын өзүнүн кесипкөй профессионалдык коому жөнүндө жазылган, жана ошо адвокаттардын укуктары, милдеттери жана ошондой жоопкерчиликтери мыйзам чегинде чектелет деп ушул конституцияга кирген этаптан баштап, мынакей биздин Кыргыз Республикасынын адвокатурасы дагы 2014 жылы ушу мыйзам чыгып, ошондон бери мына 8 жыл болду. 8 жылдан бери Кыргыз Республикасынын адвокатурасы ишмердүүлүгүн аткарып келе жатат да. Билим мырза, жактоочулар коомдогу болуп аткан окуялардын бардыгына кабардар болот да. Акыркы учурдагы коомдун дагы кайсы көйгөйлүү окуялар болуп атат? Көбүрөөк терс көрүнүштөрдөн айтып өтсөңүз. Эми биздин жактоочулар, адвокаттар чынын айтканда ошо абдан туура азыр белгилеп кеттиңиз. Адвокаттар ошо коомдогу болгон эң негизги көйгөйлөрдү, жана адамдын укуктарын, эркиндиктерин коргоо боюнча соттук териштирүүдө катышат. Ошо соттук териштирүүдө катышкан эң акыркы бул окуялар деп айтсак, бул мынакей
азыр Атамбаевдин өткөндө болгон окуяларына катышкан биздин жактоочулар бар. Слесарев, Жогошев деген адвокаттар катышып, ошолордун Атамбаевдин иши боюнча катышып жүрдү. Ошо Атамбаевди мына боштондукка чыгарышты. Жана ошондой эле мына Кемпир Абад боюнча да биздин адвокаттар бардык иштерге катышып келе жатат. Бирок эми биз мына бүгүн мына профессионалдык майрамдап атпайсызбы? А кече эле мына 28-inde мына былтырдагы эме токтом чыккандай өкмөттүн. Мына кече дагы 28 февраль күнү жогорку соттун төрагасы, генералдык прокурор, юстиция министрлиги жана ошо адвокатура болуп меморандумга кол койдук. Эң мындай биздин жаңылыктардын бири десек ушундан жаңылбайбыз да. Бул меморандумда ошо сот отурумундагы, сот териштирүүндөгү мындай соттук тартипти сактоо, соттук жанагы тартип бузуучуларга дагы чара көрүү деген маселелерди жана ошондой эле этика маселесин, бардык сот адилеттүүнү катышуучулардын этика маселелерин бирге ошо караштырып, бирдиктүү мындай гармонизация кылып мыйзамдарды да бирдиктүү бир мыйзам менен чыгарсак деген ойго келип атабыз да. Эми процессуалдык мыйзамдарга өзгөчө ГПК деп коет, ГПК гражданско процессуалдык кодекске, административ процессуалдык кодекске жана УПКга ошолордун баарын, уголовно процессуальный кодекстердин баарына өзгөртүү киргизип, ошону толуктап, ушул бир жакшы чоң иш чараны баштайлы деп отурабыз да. Мамлекетте укуктук үстөмдүк орношу керек деп ар бир бийлик келгенде ушул сөздүгү маселени көтөрүшөт да. Сиз жактоочу болуп жүрөсүз, сиздин карамагыңызда бир нече жактоочулар бар. Азыркы учурда ушул бийлик келгенден кийин сотто кандайдыр бир адилеттүүлүк байкалып атабы? Эми мына мен жалпы жонунан өзүмдүн жеке ой пикиримди айтып кетсем да, мына жогорку соттон мен канча көрдүм, жогорку сотто чечимдердин көп эсеси чындап келгенде баягы адилеттүү эле ишке ашат экен деп, мына кече күнү эле бир мисал эки жаран келип, биринчи, экинчи инстанциядагыны бузуп, артка кетирип, ошо адилеттүүлүк мына бар экен деп айтып мага ушинтип келишти да жарандар. Азыркы убакта мен дагы төрага болгондон кийин көп практиковать этип, мындай тажрыйбага катышканга убактым болбой калды, бирок мага баягы запрет жок. Ошого карабастан мен өзүмдүн оюм ушу жогорку соттогу кароо териштирүү өтө сапаттуу жүрөт да. Анан биринчи инстанцияда кичине анча-мынча ошо соттордун көбүнүн ошо жаңы соттор болуп атат. Мына сот деген сот реформа деп эле сот реформа деп келе атабыз. Анан жаңы соттор баягы шайланып келип атат. Ошонун арасынан анча-мынча соттордун баягы сотторго наразычылыктар болуп атат да. Биздин өзүбүздүн мынакы адвокатуранын дагы баягы соттошкон иштеринде да көрүп атабыз, что туура мисалы көргөзүп, юристибиз далилдеп, мынакей биринчи инстанциядан жогоркуга чейин ушундай эле аналогичный иш, ушундай чечилген, мына бар. Преюдиция дегенди эч ким отменить эткен жок, эч ким жокко чыгарган эмес. Преюдиция деген бар. Демек муну ушундай болуш керек десе, жок, башкача чечим чыгарып койгон чечимдер бар да. Эми ошол баягы кайра эле мындай күмөн жаратып элге. Мына бизге юристтерге да ошо адвокаттарга уже күмөн жаратып атканы ошол байкалып калууда. Ошон үчүн биринчи инстанцияда ушундай анча-мынча ушундай кемчиликтер бар болгонун мен толук кандуу айта алам. Биз өзүбүз практикада мына тажрыйбада жолугушуп атпайбызбы, кездешип атат да. Аны ошону мен ойлойм, баары азыр мынакей жана меморандум дедим, кече күнү меморандум түздүк 28-де деп. Ошо меморандумдун алкагында эгерде тыгыз байланышып, практика мына пленумдарды жакшы сапаттуу жүргүзсө, мен ойлойм баардыгы
мындай бирдей жакшы анализ жүрүп анан кийин соттук чечимдерди эми азыр адамдардын баары эле билимдүү болду да, чынын айтканда баарына белгилүү эле болуп турбайбы, кайсы жерде соттун чечими туура эмес чыгып атат, кай жерде чындап туура чыгып атканын мынакей сабатсыз деле адамдар түшүнүп калат азыр. Сиз жактоочусуз, бирок сот өз билген чечимди чыгарат. Эгерде сиз болгон далилдерди сот учуруна бересиз да, вот ушундай мындай болуп атат деп, жыйынтыгында сот күнөөсүздү күнөөлүүдү күнөөсүз кылып чыгарып кое алат да. Айрым учурда чындыкты жактоочулар чыны менен далилдеп беришет, бирок соттор өз билгенин кыла берет да. Жарандар ыйлап келишет да биздин редакцияга, мына мен момундай болчу, менин жактоочум ушинтип, сотко айтып турса дагы мага туура эмес чечим чыгарып койду деп. Эмне деген бул көрүнүш? Анда жактоочулар баарынын такыр пайдасы жок болсо сотко же прокурорго кандай кылыш керек? Түшүндүрө алдымбы? Ооба, сиздин оюңузду мен түшүндүм. Сурооңузду дагы абдан жакшы суроо. Бул эми мындай да, ар бир соттук процесс, ар бир далил, ошол процессте жарандык иш болсун, административдик иш болсун, жазык иш болсун, ар бир процесс өзүнчө, мындайча айтканда, жеке, индивидуальный деп койсок да, ошол процесстеги далилдерди, аргументтерди туура көргөзүп, туура айткан адвокаттардын көбүнчө дээрлик баардыгы туура чечилет. Мен өзүм практикамда көрүп жүрмүн. Мен өзүм себеби ушинтип далилдеп, ар бир аргументти далилдегенден кийин мен эми почти бир да процессти утулган жокмун десем да болот. Бирок сиз айткандай туура. Анча мынча процесстерде ушинтип тетирип чечип койгон, сиз айтып аткандай мыйзамга туура келбеген чечип койгондон кийин жогорку сотко чейин жетип калган болсо дагы, даже мына бир мисалды айтсам, ошо жетип калган күнү дагы ошол акыры ишке ашпайт. Ишке ашкан да жок, ашпайт. Себеби биз далилдедик. Себеби кайра башка соттук процесстер болуп, ошол соттук процесстерде мыйзамсыз экенин табып, кайра эле ошол соттордун арасынан профессионалдуу, квалифицированный соттор кайра туура чечим чыгарган үчүн ал кайра жогорку инстанцияга чейин жетип, жогорку инстанцияда туура кабыл алып, биздин мисалы ойдогудай, ошо мыйзамдагыдай чечилип калып атпайбы? Ана жанагыдай прецедент пайда болуп калып атат да. Прецедент, бул мындай болот. Сиз жогорку сотко чейин жетип калды дейли. Биякта башка мынакей дагы жогорку инстанциясына чейин күчүнө кирип калды. Болду. Аткарылбай турган нерсеге тупикке такалып калды да. Ошол себептен мен айтып атканым, урматтуу соттор деп суранам да дайым. Урматтуу соттор. Ушуну мындай мыйзам түрүндө баарын тегиз калчап туруп чечсеңиздер, эч качан жаңылбайсыздар. Эч качан жаңылбайсыздар. Себеби адвокаттар өзү айткандай, мына адвокаттар аргументировать этип, жазуу түрүндө мындай ушунчалык 5, 10, 20 барактан кылып туруп чыштап атабы? Окуш керек, караш керек. Ар бир берген аргументине адвокаттын изилдеп, бул эмне кандай болот деп ошого таразага салыш керек. Ошон үчүн темиде таразага салыш керек. Демек, бул жак менен бул жак кайсынысы оор? Баары бир биягы оор экен да деп туруп, ошо акыйкат, адилеттүү жагына болсо, бул эми баары ошол соттун туура чечилгени, соттук чечимдин туура чыкканы, соттук актын туура чыкканы баары далил болуп калат аягында. Мына ошондой биздин өзүбүздүн адвокатурада дагы ошондой чечимдер көп. Мына өзүн башка тиги сиз жарандык иштер боюнча мен ушу өз примерди, азыркы мисалды адвокатуранын мисалы менен айтып кетип атам да. Эми кайсы ишим экенин айтып аткан жокмун, бирок жалпы жонунан айтып кеттим. Баары бир ошол туура эмес чечим чыгарган адвокатура үчүн, адвокатура мындай деп чыгарган чечим аягында келип туруп, ал ишке ашкан жок, аткарылган жок, аткарылбайт. Потому что адвокатура өзүн өзү башкаруучу орган болуп, мыйзамда жазылган, конституцияда жазылган, эл аралык норма, принцип
стандарт дегендер бар. Ошол жазылган, аны эч ким жокко чыгара албайт да акыры. Ошол себептен мына квалифицированный мындай билимдүү, өтө жогорку квалификациялуу соттор караганда шыр билет да, шыр туура чечимге чыгарып коет. Ошондой бизде мисалдар бар. Ошол сотторду биз адвокатура кадимкидей поощрять эттик, ошол туура чечим чыгаргандарды. Себеби көрүнүп турат да, акыры келип туруп туура чечим чыгып калгандан кийин, демек эмнеге андай сотторду биз поощрять этип, биздин мынакей мыйзамыбыз боюнча өзүбүз мынакей медалыбыз бар за кызматташтык үчүн деген жана ардак грамоталарыбыз бар. Ошолор менен адвокатура өзү ошондой сотторго коллегиальный орган чечип туруп, ошонун негизинде жакшы сыйлыктарды берүүдөбүз да. Жакшы экен анда. Сотторго мотивация да? Сотторго чындыкка карата мотивация. Жакшы экен. Билим мырза, ыйлап келген жарандарыбызга соттор кандайдыр бир адамдык сапатты колдонушабы же мындай келип эле ошол кара кийимди келип келип эле тарс эткип туруп четим чыгарып кеткен учурлар болуп атабы азыр? Бул суроону бергендин себеби Садыр Жапаров президент болуп келгенге чейин ушу сотторго болгон мамилени, адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту талап кылам деп бир эмес бир нече жолу айткан да. Сиз ошол сотторго катышып келе жаткан жактоочу катары айтсаңыз. Соттор ошондон кийин 2020-жылкы бийлик алмашкандан кийин кандайдыр бир оңолуу жолуна түштүбү же баягы тийин таяк эле болдубу? Абдан жакшы суроо бердиңиз да. Мынакей азыр Садыр Нуркожоевич президентке келгенден кийин чынын айтканда сот тутумунда өтө мындай жылуулар, алдыга жылуулар бар деп айтып кетсем болот да. Себеби дегенде Садыр Нуркожоевич өзү ошо соттун адилетсиздигинен убагында, адилетсиз чечкен чечимдердин артынан абакта канча деген жылдар болду. Ошол жаман жакшы башынан өттү. Ошонун баарын өз башы менен өзүн көрүп, ошону адилеттүүлүк, акыйкаттык болсо экен деп мынакей азыр ошо сот тутумуна өтө чоң көңүл буруп атат да. Биздин адвокатурага дагы көңүл буруп, биздин съездибизге, адвокаттардын съездине өзү катышып берейин деп, өзү демилгелеп, чоң филармонияда өтсүнчү деп, бүт адвокаттар чыгыла деп, ошо филармонияда да өткөзүп, ошол жерде биздин съездибизге катышып берди. Бул эми тарыхый окуя деп кылып атат. Себеби тарыхый окуяны инсандар жазайт экен да. Бүт дүйнө жүзүнүн адвокатурасында, ошо тарыхында съездине президент келген жок. Биз мына азыр толук кандуу ушундай сыймык менен айта алабыз да. Биздин президент мына биздин адвокатуранын съездине келип, ушинтип өзүнүн адвокаттарга болгон кайрылуусун жазат. Адвокаттарга кайрылуусунда ошол эле мына тегирменден мени алып чыккан адвокат болду деп. Ошол адвокаттар мынакей азыр иштеп, ошол адвокаттардан сот болсо экен, сотто ошондо адилеттүүлүк кичине көбүрөөк болобу, себеби актоочу болуп, жактоочу болуп жүргөн адам мына айыптоочу жагына көп обой карап калса, ошо жактоо жагына кетеби деген ойдо мына Замирбек Курамбаевич, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы. Бул киши көп жылдык соттук тажрыйбасы бар, бирок ошол эле убакта адвокат болуп, мына биздин адвокатурада иштеп калды. Ошон үчүн кишинин мынакей ой жүгүртүүсүн, мында бизге болгон мамилесин көрүп, анан деги эле соттук тутумга жана ыйлап келгендерди көрүп, сиз айтпайсызбы? Бул көйгөй, негизги көйгөй ошо ыйлап келген адамдар, кыйналып келген адамдардын эмне үчүн ушу баягы акыйкатсыздык болуп, эмнеге ыйлап атат бул киши? Эмне деп ошого көңүл буруу болуп калды да. Азыр мына болуп калды да. Ошол себептен мына көптөгөн иштердин баары актоо өкүмдөрү болуп атпайбы көбүрөөк. Мына башкасын айтпайлык, кече күнү мен аттым деп мойнуна алып барган кишини, мынакей, бул киши президентибиз, баарыбызга эле белгилүү. Бул кишини да мына боштондукка чыгартып, ошо президенттердин баарын чогултуп, ошо мынакей тынчтыкка келсек, деги эле мамлекетибизди өркүндөтсөк, эртеңки бүгүнкү күнү ойлоо, мына бири-бирибиз менен талашпай, тартышпай, жаман
урушка барбай мындай жакшылыкка кетсек деген ой максат болуп атпайбы? Бул жерде дагы бир көйгөй. Учурда болбогон эле бир нерселерге жакында эле бир бала кичинекей велосипед урдап камалыптыр. Бир 500 сом үчүн камалган жарандар бар экен. Ушуларды ушул соттор эле ошол келечегин кеспей чыгарып койсо болобу? Жеңил камалгандар көп дейт да. Абдан туура, жакшы, абдан жакшы. Абдан жакшы да. Мына бул сиздин берген сурооңуздун өзү абдан мага жагып атат. Себеби жөнөкөй эле бир өзүңүз айттыңыз, болбогон бир 500 сом, 1000 сом деп атат. Ошону урдап кармап калгандар болуп атат. Эми жаңылыштык жаш балада, жаш инсанда болот да. Ошон үчүн мындай адамдарды эми бизде азыр пробация деген бар. Пробация менен эле чыгарып, сөзсүз эле камап салбай пробацияга чыгарыш керек. Чыгарыш керек, сотторго айтып эле келем мен. Мына соттордун суранып келем, айнан бизде башкаруу чарасында сөзсүз эле камап салыш керек эмес да. Ооба да. Мисалы белгилүү инсан болсо, белгилүү адам болсо, ошол эле жаш бала болсо, ата-энеси турса, баары турса, ошо 500 сом үчүн, 1000 сом үчүн камабай, ошону камап салбай эле санкция берип, 2-3 айга сотко чейин деле тиги үй камагына чыгарып койсо болобу? Же болбосо залог деген бар бизде, залогду качан колдонобуз биз? Качан колдонобуз? Билбейм, залог деген ким үчүн жазылган бул тиги башкаруу чарасы? Эми залог кылса баардыгы ошол залогду мамлекетке деле калып коет, качып кетсе. Акча, финансылык каражат. Ушуну мына ар бир немеде айтам, азыр да айтам, айтып келатам, айта берем да. Залогго чыгаргыла. Үй камагына чыгаргыла. Качып кетсе өзүнүн күнөөсү. Акча мамлекетке калат. 500 сом мурдап туруп качып кетсе 100 000 сом залог берип эркиндикте жүрө турган болсо 100 000 сом калып калат атпайбы мамлекетке? Ал 500 сом менен кайра барып камап, канча деген мамлекетке зыян, тамак ашы, канча деген растрата болуп атат мамлекет, мисалы карап кетсечи, элементарный. Анан ошон үчүн абдан жакшы сурооңузду мен дагы аягына чыгып коеюн. Ушундайларга толук кандуу мындай баягы воспитательный гана, тарбиялык гана иштерди жүргүзүп, жеңил чараларды көрүш керек. Ал эми мына бизде тетири болуп атат да. Ошону урматтуу сотторго да айтып коюм келет да. Жүрөгүңөрдү ачып ошондойлорду мындай чын адилеттүүлүк менен эркиндикке чыгарып карап койгула. Себеби ар бир адамдын, инсандын башында ар кандай кырсык болот. Анан чоң мына иштерди, мына финансылык иштер болсун, же болбосо ошондой эле мына азыр эле айтып кеттим даже, Атамбаевди канча карап, мына например да, мисалы ошондой иштерди, чоң иштерге келгенде, чоң саясатчылар болсун, чоң бай адамдар болсун, анан жакшы эле баштайт деле, анан кийин камап кантип туруп, анан кийин чыгарган кийин аягында эле акталып кетет. Алар эч кандай күнөөсү жок болуп чыгат. Бүт баардык статьялар менен акталып кетишет. Кичинекей сөзүңүз айтып аткан, жанагындай велосипед урдаган бала соттолуп, камалып, түрмөгө чейин кетип калат. Ошол мыйзам катардагы жарандарга иштеп калганы өтө өкүнүчтүү да. Эми ушул действительно уже катардагы жөнөкөй инсанга гана иштеп, мындай өтө жогорку деңгээлде адамдарга иштеп калган, иштебегени бул туура эмеспи деген ой кетет да. Бирок ар бир адамдын, ар бир инсандын, конечно, баягы укугу корголуш керек. Биз адвокаттар баары кандай болбосун, баарын коргойбуз да. Дагы бир окуя. Кызды ала качты дейли. Ал кыз тиги балдарды сотко берип койду эле. Эгерде кыз кайрадан сотко бергенден кийин аларга тосмокат берди да, аларды тосмокаттын негизинде ошол болуп өткөн окуяны жокко чыгарып салса болот эле, же сөзсүз балдарды кандайдыр бир мыйзам чегинде жазалашы зарылбы? Бул дагы аябай жакшы суроо, өтө мына актуалдуу суроо болду. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей кээ бир фактылар болуп калбадыбы? Кыз ала качуудан кайтыш болуп калган кыздарыбыз болду. Ошо ар намысына тийип, ар ким ар кандай. Эми муну ар бир индивидуально мына жеке инсан өзүнүн жүрөгүнө кандай кабыл алат, ал белгисиз болуп атпайбы? Тосмо арыз жазды деп атпайбыз. Мисалы тосмо арыз жазып атса,
демек мүмкүн өзүңүз айткандай жана айтып калбадыңыз, экөө тамашалашып неметип жүргөн, анан тиги уурдап ала качып кеткен. Ушу жагдайга ар бир индивидуальный подход керек да ар бирөөсүнө. Себеби бул кыз ала качуудун өзү дагы өтө мындай этияттык менен карала турган беренелердин бири да, оор кылмыштарга кирип калат. Ошол себептен жанагы тосмарс менен кээ бир кылмыштар токтотулуп калганга болбойт да, мисалы процессуалдык норма менен дагы. Ошол себептен бул нормаларга жанагы биздин кыздарыбыздын чынын айтканда көптөгөн мындай жүрөгүнө тийген көйгөй болуп калат атпайбы ушунчалыкчы, адамдын эркиндигинен ажыраткан сыяктуу болуп атат да. Бул башка статьяга да переквалификация кылса болот да. Кыз ала качуу эмес, башка эркиндигинен ажыратып кыйноолорго киргизип салса болот. Ошол себептен ар бир муну индивидуально караш керек да. Буга бир тараптуу, мисалы мен ар тараптуу, бир тараптуу мисалы мен айта албайм да, мындай деп. Себеби ар кандай жагдайга жараша сот чечим чыгарыш керек, баа бериш керек да. Ооба. Деги эле жактоочулардын сиздин ушул кызматыңызда жардам берчи деп келгендер болобу? Биринчи суроо. Экинчи суроо, муну кыскараак жооп берип коюңуз азыр, биринчи. Жардам берчи деп адвокаттарга сөз келет. Акча менен эле маселе чечилеби? Жок. Мындай да, мен өзүмдүн жактоочулар негизи акчасыз иш кылбайт да. Эми жактоочулар көбү азыр мына бүт региондордо наоборот акысыз дагы адвокаттар болуп атат. Мына акысыз адвокат деген передачабыз бар. Жума сайын саат 8-те КТР каналында. Ошону биз мисалы КТРКнын жамааты менен демилгелеп ошол передачаны жүргүзүп, акысыз консультация берип, акысыз ошо юридикалык сопровождение деп коет, жогорку сотко чейин жеткизип, көптөгөн процесстерди акысыз эле көптөгөн адамдарга актап жардам берип келе жатабыз. Адвокатуранын ушу уюшканынын бир чоң пайдасы да ушунда. Себеби буга чейин биздин адвокатура мындай чачылып разрозненный деп коет, ошондой болгон. Ар бир адвокат өзү менен өзү жүргөн. Азыр профессионалдык бир уюмубуз бар. Ошол профессионалдык уюм ушинтип ар бир адвокатка ушундай мындай үгүт жүргүзүп атабыз. Акысыз жардам берилет деп. Мен көптөгөн инсандарга акысыз жардам берем. Азыр да келсе жардам берем. Себеби өзүмдүн жүрөгүмдө ошондой, ниетим ошондой. Мен неге сөзсүз эле акча алыш керек? Неге сөзсүз акча? Мен жакшылык кылсам, ошол өзүнүн жүрөгүндө батасын берсе, ошол батасы эле кайра башка жактан сага жакшылык Алла Таала бере берет. Туура. Ушундай да бул. Жашоо өзү бумеранг деген бекер эмес. Эң туура. Жакшылык гана кыла бериш керек. Адам адамга жакшылык гана кылып, бири-бирине мындай жардам берсе, ошончолук мындай жөлөк таяк берсе, башка адам да жакшылыкты көрүп, жакшылык кылып аткан адамды көрүп, ал адам да ой мен да жакшылык кылып коеюн. Жок дегенде жылмайып койсо да бул жакшылык да. Сиз айткандай жана ыйлап келген киши жылмайып жакшы мамиле кылып койсо, бул чоң бир жардам болот дейт. Мен ошон үчүн ар бир ким мага жардам келбесе, мен ошентип жок дегенде жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып, түшүндүрүп, консультация берип, муну кылыңыз, мындай кылыңыз, мына сиз акысыз адвокатка барсаңыз деле болот экен. Инвалид экенсизчи, мына көбүнчө ошондойлор, же болбосо каражатыңыз жок экен, бала чакаңыз көп экен, мынакей барыңыз дагы акысыз адвокатка арыз жазыңыз, сизге акысыз мамлекеттин эсебинен адвокат берилет деп ушинтип жардам беребиз. Мына ушинтип сиздер аркылуу ушу ар бир айтып аткан сөзүмдү жарандар укса, бул деген чоң иш. Мына сиздин мынакей назар ньюс аркылуу ушунун баары айтылып атат. Демек элдер укса, бар турбайбы ушундай. Бул баягы маалымат берүү дагы чоң жардам да элге. Ошон үчүн кыргызда жакшылык менен, жамандык менен кайтат деген сөз бар да. Сизге эркин микрофон. Эми сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мынакей бүгүн 1-мартта атай чакырып, бүгүн мына азыр барып биз адвокаттарыбызды 2-ден баштап сыйлайбыз. Эрте менен эрте чакырып, ушу бизди передачаңызга чакырып
көңүл бурганыңыз үчүн, адвокаттардын профессионалдык күнү экен деп бурганыңызга мен өзүм да таң калып түйүнүп отурам да. Демек, мынакей 1 март ар дайым адвокаттардын күнү экенин билип, эң биринчи изденет экенин башка телерадио компанияларда мен ойлойм маалымат алып, бүгүн адвокаттардын кесиптик майрамы турбайбы деп бизден келип адвокаттарыбыздан интервью алып, адвокаттарыбыздын жашоо тирилигине көңүл бурса, биздин адвокаттардагы мотивация болсо, биздин адвокаттар дагы ошончолук элге көбүрөөк жардам берсе деген эле ой максат. Эми тилегибиз мамлекетибиз өркүндөп өсүп, биздин Орто Азия чөлкөмүндө эң мына сот териштирүүсүнүн эффективдүү өткөн, сот адилеттиги эң сапаттуу өткөн ушу Кыргызстан деген биз сөзгө, кепке бүт дүйнө жүзүндө калсак деген эле ой. Сиздер ушу массалык маалымат каражаты Гүлжан эжекесизге ушинтип маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Келечекте мындан ары дагы көптөгөн адвокаттык ишмердүүлүк боюнча чакырсаңыздар, жооп берип, элге жардам берүү боюнча кайсы юридикалык жардам болсун колубуздан келген, биз дагы сиздерге келип маалыматты берип, интервьюбузду берип туралык. Тыгыз байланышалык, кызматташалык. Рахмат сизге. Эң негизгиси Кыргызстанга мыйзам орногон, чындык орногон мамлекет болсун. Мыйзам менен иштейли. Рахмат. Дагы бир жолу 1 март жактоочулардын кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Ар бир кыргыз элине, сиздерге жакшылык каалайбыз. Анткени кыргыз элибиз деген эч качан ыйлабасын, чындык орнорсун, сотторго дагы Кудайым ыйман ынсап берсин дегендей. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү жактоочу Билим Райымкулов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Чоң рахмат, чоң рахмат.